саатыңыздын секундомери боло турган болсо, такатук ар бири мындай чоң здание үй дей турган болсо, эки этажда кирпич менен курулган, кирпичтен ар бир кирпич алынып атат дегени да. Алынып отуруп, эки этаж үй боло турган болсо, бат эле кирпичтер түгөнөт. Үйүңүз, убактыңыз түгөнөт дегени. Убактыңыз кетип атат, тактук. Өмүрүңүздөн кетип атат бул. Ошон үчүн убакытты кайга коротуп атасыз? Бирөөлөр жөн эле чалдым дейт. Жөн эле чалба сен бирөөгө. Жөн эле сүйлөшөйүн дедим. Жөн эле сүйлөшпө сен. Бир важный делоң барбы, ишиң барбы? Ошон үчүн чал сен. Бирөөлөр жөн эле жүрө берет. Көчөгө чыккан себебин өзү дагы билбейт. Кафеде жөн эле 2 саат отура берет, дасторкондун алдында сүйлөшүп, гыйбат кылып өткөн кеткенде. Сен 2 адам отурдуңбу? 3-чү адам тууралуу сүйлөшпө. Сен айт ошого, 3-чү адам келгенде сүйлөшөбүз ал тууралуу. Азыр гыйбат болуп калат экөөбүздүкү деп бетиге айт сен ошону. Ошондо ал тиги адам да ойлонот. Ушул чыныгы дос экен, эртең мен да ошол артынан коргойт ушул. Мен ушул менен дос боло турганга арзый турган дос экен деп сага дос болот ошол. Экөөң кошулуп алып бир 3-чү адамдын этин жеп отурган болсоң, аса дос болбойт ал. Сени жамандайбы, сен да башкага бирөөгө жамандай, сени алдыңда жамандаган адам. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, ойлонойлу. Өткөн кеткенди гыйбат кылбайлы, өткөн кеткендин этин жебейли. Убакытты туура пайдаланайлы. Убакыт, урматтуу мекендешим, биз кеспесек убакыт бизди кесип коет. Канчалагандар кесилип кетти да. Убакытты кесе албагандайынан.